Жер бетинде жыл сайын 11,2 миллиард тонна катуу таштандылар пайда болот. Бул глобалдык парник газдарынын 5%-ын түзөт. Ошондой эле желим буюмдар, тамак-аш калдыктары да бар. Таштандылардын көптүгү дүйнө мамлекеттери чогулуп чечүүчү көйгөйлөрдүн бири. Жаратышты коргоо таштандынын бардык түрүн кайра иштетип, абанын булганышын алдын алуу боюнча ар кайсыл мамлекеттер алына жараша аракетин көрүп келет. Айрым өлкөлөр таштандыны кайра иштетүүнү жакшы жолго коюп алса, көптөгөн мамлекеттер көйгөйдү дагы деле чечелек. Таштандыны ийгиликтүү кайра иштеткен өлкөлөрдөн Бириккен Араб Эмираттарын мисал келтирүүгө болот. Ал катуу калдыктарды кайра иштетүүчү жакынкы чыгыштагы ири заводду ишке киргизип, таштандыдан электр энергиясын алууда. Швеция болсо таштандысын толук иштетип, 4%-га жакынын гана жерге көмөт. Дүйнө бойлуу көрсөтүүсүндө жер планетасында таштандыны эң мыкты кайра иштеткен өлкөлөр тууралуу айтып беребиз. Германия 2016 жылдан бери дүйнөдөгү эң жогорку кайра иштетүү деңгээлине ээ. Бардык таштандысынын, башкача айтканда 56,1% кайра иштетилет. 1990 жылы Германия таштанды төгүүчү жайлардын мүмкүн болгон өсүшүнө каршы туруу үчүн таңгак туучу аудитти жүргүзгөн. Буга жол бербөө үчүн саясатчылар өндүрүүчүлөргө таңгак туучу таштандылар үчүн жоопкерчилик жүктөшкөн. Буга жооп кылып, ишкерлер жашыл чекитти түзүшкөн. Бул үй чарбаларынын жана ишканалардын калдыктарын чогултуу үчүн дүйнөдөгү биринчи кайра иштетүү тутуму. Бул өнөр жай тарабынан каржыланат жана таштанды чыгымдары компаниялар чыгарган продукциянын салмагына жараша болот. Андыктан өндүрүүчүлөр канчалык жеңил болсо, ошончолук аз акча төлөшү керек. Бул кызматташтык Германияда кайра иштетүү үлүшүнүн 1991 жылдагы 3%-дан 56,1%-га чейин өсүшкө алып келди. 2019 жылдын январь айында Германиянын таңгактоо мыйзамы өлкөдө кабыл алынган. Мыйзамдардын негизги максаты таңгактын калдыктарынын айлана чөйрөгө тийгизген таасирин алдын алуу же азайтуу, ошондой эле чекене сатуучулардын экологиялык таза продукцияны колдонууну илгерилетүү жоопкерчилигин жогорулатуу. Европа биримдигинин мүчөсү катары Германия экологиялык таза продукцияны нормага айлантуу максатын көздөгөн циркулярдык экономика боюнча иш-аракеттер планына катышат. Эрежелер ошондой эле бир жолку колдонулуучу желим таңгактоону чектейт. Таштандыны кайра иштетүүдө Австрия экинчи орунда турат. Ал калдыктарынын 53,8%-ын кайра иштетет. Өлкөдө таштандылардын айрым түрлөрүн таштанды полигонуна алып чыгууга толук тыюу салынган. Органикалык көмүртектин жалпы деңгээли 5%-дан жогору болгон ар кандай өнүмгө тыюу салынат. Бул ар кандай таштандынын жерге ташталышына жол бербейт. Германия сыяктуу эле Австрияда да өндүрүүчүнүн жоопкерчилик модели бар. 1993 жылы АПА уюму негизделип, калдыктарды башкарууга жооп берет. Ал айланма экономикага бекем ишенет жана ошондой эле жаштарга кайра иштетүүнүн маанилүүлүгүн үйрөтүүгө жардам берүү үчүн окуу материалдарын, анын ичинде комикстерди жана түстүү китептерди сунуш кылат. 2020 жылдын март айынан бери Австриядагы өндүрүүчүлөргө желим баштыктардын айрым түрлөрүн импорттоого жана сатууга тыюу салынган. Ал эми 2020 жылдын июнь айынан баштап чекене сатуучулар өлкөдө желим баштыктардын бул түрлөрүн чыгара албай калышкан. Алдыңкы бештикке кирген Азиядагы өлкө Түштүк Корея. Өлкөнүн таштандыны кайра иштетүү деңгээли 53,7%-ды түзөт. Азырынча жеке компаниялар таштандыларды чогултуп, киреше алуу үчүн саткан тутумдун жардамы менен ийгиликтүү болуп жатат. Бирок Кытай экологиялык саясатын өзгөрткөндөн кийин абал өзгөрүшү мүмкүн. Анткени 2018 жылдын апрелинде экономикалык чоң держава пластикалык таштандыларды импорттоого тыюу салган жана бул кореялык материалдарды сатып алуучулар үчүн көйгөй жаратты. Мындан кийин өкмөт кайра иштетүүчү компанияларга каржылык жардам көрсөтүүгө макул болгон. 2020 жылдын февраль айында Түштүк Кореянын айлана чөйрөнү коргоо министрлиги макулатуранын импортун кыскартуу боюнча жалпы саясатты жарыялаган. Түштүк Кореяда түстүү желим бөтөлкөлөрдү чыгарууга тыюу салган. Ошондой эле бир жолу колдонулуучу айнектердин жана желим бөтөлкөлөрдүн санын азайтып, 2027 жылга чейин мындай продукциядан толугу менен баш тартабыз деп турат.
Таштандынын 52,2%-ын кайра иштетип, дүйнөлүк рейтингде 4-чү орунда турган өлкө эң кичинекей мамлекет Уэльс. Бул өлкөдө таштандыны кайра иштетүүнүн көлөмү тездик менен өсүп жатат. Өлкөнүн автономиялык өкмөтү тарабынан бекитилген конституциялык эрежелерге ылайык, анын директивалык органдары мыйзам боюнча туруктуу өнүгүүгө көмөктөшүүгө милдеттүү. Улуу Британиянын калган бөлүгүндө эле Уэльсте таштандыларды кайра иштетүү жергиликтүү администрациялар тарабынан жүргүзүлөт. Таштандыны жок кылуу боюнча алдыңкы бештиктин тизмесин Швейцария жабат. Өлкөдө калдыктарды жок кылуунун деңгээли 50%га жакындайт. Көпчүлүк дүйнөдөгү эң мыкты деп атаган өлкөдөгү кайра иштетүү тутумун ийгиликтүү иштөөсүнүн артыкчылыктарынын бири жарандар менен ишканалардын кайра иштетилбеген таштандылар үчүн акча төлөгөнүндө. Бул мамлекетте булгоочу төлөйт саясаты иштейт. Швейцарияда кеңири колдонулган үй буюмдары, анын ичинде калай жана алюминий идиштер, лампалар, кагаз жана электрондук буюмдар кайра иштетилет. Австрия менен Германиядан айырмаланып, бул принцип коомчулук үчүн дагы жана өндүрүүчүлөр үчүн дагы абдан маанилүү. Бул жөнөкөй жарандарды таштандыны кайра иштетүүгө үндөйт. Бул саясат менен катар таштанды баштыктарына дагы салык салынат. Эми өнүккөн өлкөлөр таштандыдан эмне жасаарын айтып берели. Швециянын ар бир короосунда 6 түскө бөлүнгөн таштанды челеги турат. Боз түстүүсүнө металл ыргытылат, сарыга кагаз таңгак, жашылга органикалык калдыктар үчүн, ал эми көк түстүүсү кагаз үчүн, кызгылт сары желим буюмдар үчүн. Бул категорияларга туура келбеген таштандылардын бардыгы ак контейнерлерге ташталат. Ошондой эле айник идиштер, электроника, велосипед сыяктуу ири көлөмдөгү жана кооптуу таштандылар өзүнчө чогултулат. Жалпысынан таштандылардын 11 түрү алынат. Кызыгы, Швецияда таштанды челеги жок тургундар бардык таштандыларды үйдөн алыс жайгашкан атайын таштанды жайларына киргизиши керек. Зыяндуу ири таштандыларды жана электрониканы атайын кайра иштетүү борборлоруна жеткирүү керек. Таштандылардын 30%-ы кайра иштетүүгө кетет. Бүт өлкөдөн жаңы идиш, ал эми желимдерден жаңы мунай заттары чыгарылат. Тамак аш калдыктардан жер семирткичтер жана биогаз алынат. Таштандылардын калган 50%-ы калдыктардын энергиясы программасынын алкагында таза энергиянын булагы болуп калат. Таштандыны өрттөөчү заводдордон энергия алынат да өлкөнүн көпчүлүк бөлүгүн жылытууга колдонулат. Японияда таштандыны иргөө принциби белгилүү бир аймакка жараша болот. Бирок көбүнчө таштандылар 4 категорияга бөлүнөт: күйүүчү, күйбөй турган, кайра иштетилүүчү жана чоң көлөмдө. Таштандылардын ар бир түрү үчүн белгилүү бир түстөгү жана көлөмдөгү тунук баштыктар таштанды түрүн айырмалоону жеңилдетет. Күн чыгыш өлкөсүнүн коноктору үчүн көчөлөрдө атайын урналар коюлган. Аларга багытынан башка таштанды салынбайт. Таштандылардын кайсы категориясына кирери түшүнүктүү болушу үчүн товарлардын бардык таңгактарында аны кайда ыргытыш керектигин көрсөткөн белгилер бар. Япония калкы көп, бирок жери аз болгондуктан кайра иштетүү боюнча Азия өлкөлөрүнүн лидери. Япониядагы таштандылардын жарымынын көбү, же 60%-ы тамак аштан унааларга чейин кайра иштетилет. Таштандыларды өрттөөдө заманбап утилизациялоо технологиясы колдонулат. Алынган күл курулушта колдонулат. Ошол эле маалда завод таштандыдан үйлөр, мончолор, бассейндер үчүн электр энергиясын өндүрөт. Кайра иштетүүнүн дагы бир кызыктуу ыкмасы таштанды аралдары. Өртөлгөндө пайда болгон шлактардан имараттарды жана жада калса кургак жер бөлүктөрүн жасап, ири брикеттерге басылып, өлкөнүн аймагын кеңейтет. Германия болсо бардык нерседе, анын ичинде таштандыларды иргөөдө да өз жоопкерчилиги менен белгилүү. Ар бир короодо 3-төн 8-ге чейин таштанды челектери бар. Ага кагаз, айник, желим жана башка таштандылар ыргытылат. Таштанды полигондоруна кайра иштетүүдөн өткөн жана дээрлик 100% бардык органикалык заттардан тазаланган таштандыларды гана таштаса болот. Бул өтө катуу көзөмөлгө алынат жана мыйзам бузуу учурунда жазалар өтө чоң. Немецтердин кийимдерин чиркөөлөрдүн, дүкөндөрдүн жана унаа токтотуучу жайлардын жанында жайгашкан атайын контейнерлерге салышат.
буюмдар иргелип, андан кийин колдонууга жарактуу буюмдар муктаж болгондорго берилет. Эң мыкты кийимдерди Германиянын ичинде бөлүштүрсө болот, бирок алардын көпчүлүгү үчүнчү өлкөлөргө жөнөтүлөт. Германиядагы таштандылардын дээрлик 2/3 кайра иштетилет. Калдыктарды кайра иштетүү боюнча Германия Европада лидер өлкө. Өзүнүн абасын булгабоо үчүн Германия желим кошулган тонналаган таштандысын Малайзияга жөнөтөт. Башка таштандылар өлкөнүн ичиндеги заводдордо кайра иштетилет. Жыл сайын Германиянын жашоочулары кайра иштетүүгө болжол менен 2,3 миллион тонна айнек өндүрүшөт. Ал эми өлкөдөгү кагаздын 74% кайра иштетүүдөн турат.